Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулмандар, биз сиздерге кабыр азабы тууралуу бир аз баян кылып беребиз. Төмөндө биз сиздерге бир адамдын башынан өткөн окуяны айтып бермекчибиз. Анда сөз башынан болсун. Адаттагыдай эле бешим намазын өз убагында окуп бүткөн соң, жаназа намазын окууга даярдык көрүлдү. Каза болгон киши мага жакын инсандардын биринин баласы болгон үчүн аны жерге берүү ишине да катыштым. Өлүктүн атасы укпасын деди да, мени кабырдын ичине түшүшүмдү суранды. Мен өлүк коюлуучу жайга түшсөм, ал жерде эки чоң жылан жүргөн экен. Ошондо сөздүн маанисин түшүндүм да жогоруга чыктым. Бутумду бир аз өзүмө тартайын дедим эле, күтүлбөгөн жерден тешикке толук кирип кетүүгө али үлгүрбөгөн экинчи жыландын куйругу бут кийимиме тийип кетти. Мына шумдук. Бут кийимимдин сыртынан аз эле сылап өтүп кетсе да, бул жыландын куйругу бүткүл денемди оорутуп жиберди. Бир азга отуруп калдым. Себеби бутум муздап калган эле. Бутумду ордунан жылдыра албай койдум. Субханаллах. Азап берүүчү периштелердин сылап өтүп кеткени ушул болсо, бир аздан кийин кабырга коюлуучу жигиттин абалы эмне болот?